Tamактануу бүгүнкү күнгө чейин эң курч социалдык көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. Тамак-ашты керектүү рационуна жүргүзүлгөн анализ жана нан азыктарына бир жактуу ыктоону, эт, жумуртка, мөмө-жемиштер жетишерлик колдонулбай тургандыгын көрсөттү. Типтүү үй бүлөнүн рационунда буудай унунан жана тоңго майдан жасалган азыктары басымдуулук кылат. Ал 53% өйдө жана талап кылынган нормадан 25ке жогору. Жашылча мөмө-жемиштер, балык азыктары, жаныбарлардын белоктору аз өлчөмдө желип жана жетишсиз бойдон калууда. Толук эмес азыктануу бул калориянын жетишсиздиги менен байланышкан гана ачкачылык менен эле эмес. Микроэлементтердин, витаминдердин жетишсиздиги, салмактын аздыгы же көптүгү жана ашыкча семирүү менен байланыштуу. Жупуну тамактануу бир катар ден соолук көйгөйлөрүнө себепкер жана ал жакырчылыктын деңгээлин күчөтүп, бүтүндөй өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө тоскоол болушу мүмкүн. Азыркы учурда 7 жаштан 13 жашка чейинки балдар арасында бир күндүк белоктун керектөөсү Улуттук статистика комитетинин 2018 жылдагы маалыматы боюнча сунушталгандан нормадан 19 граммга аз. Ал эми 5 жашка чейинки балдар арасында бойдун өспөй калуусу 12%ды түзөт. Жакыр адамдардын арасындагы бул көрсөткүч эң жогору 18%. ЮНИСЕФтин 2018 жылдагы мультииндикатордук кластердик изилдөөсүнө ылайык. Өлкөдө мектеп курагындагы балдардын 2016 жылга карата 43% йод жетишсиздигинен жабыркайт. Ал эми 5 жашка чейинки балдардын аз кандуулугу 38,3%ды түзөт. Андан да жогору. Бул Борбор Азиядагы коңшу мамлекеттеринин арасында эң жогорку көрсөткүч. Окуучулардын мектепте жүргөн учурунда рационалдуу жана туура тамактануусун уюштуруу, оорулардын алдын алуунун жана ден соолукту чыңдоонун маанилүү факторлорунун бири болуп саналат. Мектеп менюсунун туура түзүлгөнү балдардын рационундагы жетишпеген микроэлементтерди толуктап, алардын тамактануусун жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзөт. Мурда берилчү чай менен булочкага караганда мектеп тамактарынын оптималдаштыруу натыйжасында балдар коопсуз окуу чөйрөсүндө зарыл болгон микронутриенттерди көбүрөөк кабыл алышууда. Эски булочка менен чайдын ордуна азыр мектептерде аш бөлүмдүү жана толук кандуу мектеп тамагын тандоо менен даярдоодо 100ден ашык рецепттер бар. 2019 жылы ысык тамак менен меню балдардын тамактануусу, тамак ашка жана энергияга болгон алардын курактык физиологиялык керектөөлөрү, ошондой эле рационалдуу жана тең салмактуу тамактануусу бекитилген. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын окуучулардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө мыйзамга 135 номери менен кол коюлган. 2020 жылы 1 класстан 4 класстарга чейинки окуган 400 миңдей окуучуну тамактануу менен камсыз кылган. 1400гө жакын мектепте ысык тамак уюштурулган. 2021 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен кабыл алынган санитардык нормалар жана эрежелер мектептерде окуучулардын тамак ашын уюштуруу процессинин коопсуздугун жөнгө салат. Мектептеги тамактануу программасын башкаруунун маанилүү бөлүгү ысык тамакты уюштуруу процессине, тактап айтканда ысык тамакты уюштуруунун сапатына, коопсуздугуна жана натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү болуп саналат. Аны учурда райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн мектеп тамактануусуна жооптуу 61 адис ишке ашырат. Мониторинг визуалдык текшерүүнүн, тиешелүү документтерди текшерүүнүн жана ашпозчу, ошондой эле кызыктар тараптарды сурамжылоонун негизинде жүргүзүлөт. Маалыматтарды чогултуу Мода платформасынын жардамы менен жүргүзүлөт. Мода бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы эффективдүү чечим чыгаруу үчүн маалымат чогултууга жардам берген жаңы платформа. Маалымат чогултуу планшет жана смартфондун жардамы менен жүргүзүлөт. Шаардык, райондук билим берүү бөлүмүнүн адистери тарабынан чогултулган маалыматтар Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы мектеп тамагы программасына жооптуу кызматкерлерге жеткиликтүү болуп, ошону менен бирге көйгөйлөрдөн кабар берет. Мода системасына кантип катталуу керек? Тамак аш боюнча ар бир адиске мода системасына кирүү үчүн жеке аккаунт керек. Бул компьютерде төмөндөгүдөй ишке ашырылат. Moda Checkit VFP Checkit.org
Баракчасын ачасыз жана login баскычын басыңыз. Андан соң create account баскычын басыңыз. Бул жерде электрондук поштаңыздын дарегин жазып, биздин модага регистрацияга турушуңуздар керек. Continue баскычын басыңыз. Эмки баракчада өзүңүз жөнүндө маалымат толтурасыз. Аты жөнүңүздү жана бул системага кирип туруу үчүн пароль жазууңуз зарыл. Паролду 2 жолу киргизүү керек. Пароль 10 символдон туруп, чоң жана кичине тамга, сан жана ушул жерде белгиленген өзгөчө символдордон топтолушу керек. Бул жерде электрондук почтаңыздын дарегин дагы бир жолу жазып, белгини басып туруп, create account баскычын басыңыз. Мындан соң өзүңүздүн электрондук почтаңызды ачасыз. Ал жерде сизге дүйнөлүк азык-түлүк программасы оондон кат келген болот. Ал каттын ичинде confirm registration баскычын басыңыз. Бул баскычын басуу менен сиз ушул системада катталуу максатыңызды тастыктайсыз. Close баскычын басып, системага кириңиз. Жаңы баракчада электрондук почтаңыздын дарегин киргизип туруп, андан соң sign in баскычын басыңыз. Андан соң 10 символдон турган паролуңузду киргизип туруп, sign in баскычын басыңыз. Бул жерде система сизди кандай ат, башкача айтканда, кандай username менен эске алып калуу керек деп сурайт. Бул жерде жөн эле аты жөнүңүздү жазып туруп, save баскычын басыңыз. Андан кийин сиз дагы бир жолу sign in баскычын басыңыз. Бул жерде электрондук почтаңыздын дарегин жана паролду киргизгенден соң сиз системанын өзүнө киресиз. Бул жерде болсо сизге код керек болот. Ал үчүн сиз оң тараптагы жогорку бурчту басып, settings баскычын басыңыз. Ачылган баракчада ODK баскычын таап туруп, аны басыңыз. Эми show баскычын басыңыз. Бул жерде көзүңүздүн астында чыккан паролду эстеп калууңуз керек. Анткени бул пароль сиз уюлдук телефондон мода тиркмесине киргенде керек болот. Уюлдук телефондо Play Market'ти ачасыз. ODK Collect тиркемесин издеп таап, орнотуу баскычын басыңыз. Андан соң тиркемени ачып, системага киресиз. Системанын ичинде А баскычын басып, сервердин атын толук түрдө жазып чыгууңуз керек. Бул ошол бизге керек болгон сервердин дареги. API checkit moda checkit VFP checkit org. Бул жерде өтө кылдат болуу керек. Андан соң ок баскычын басыңыз. Колдонуучунун аты жөнү талаасындагы модага регистрация болгон электрондук почтаңыздын дарегин киргизесиз. Андан соң ок баскычын басыңыз. Пароль деген жерде мурда сайттан алган жана эстеп калган ODK паролун жазыңыз. Азыр мен сизге дагы бир жолу көргөзөм. Сайтка кирип, бул жерде код керек болот. Оң тараптагы жогорку бурчка кирип, settings баскычын басыңыз. Ачылган баракчада ODK баскычын таап, аны басыңыз. Андан соң show баскычын басканда сизге керек болгон пароль көз алдыңызда чыгып калат. Ушул пароль аркылуу уюлдук телефондогу моданын тиркемесине кире аласыз. Аны көчүрүп уюлдук телефонго киргизгенден соң ок баскычын басыңыз. Бул жерде артка кайрылуу баскычын басыңыз. Андан соң серверден бланкаларды жүктөө керек. Биз бланкаларга кирген соң сизге жеткиликтүү болгон анкеталардын тизмеси чыгып келет.
Бул тизмеден сиз 2021-жылдын мектеп мониторинги анкетасын тандап, жанына белги басып коесуз. Андан соң тандагандарды жүктөө баскычын басыңыз. Мына бул анкетанын маалыматы сиздин уюлдук телефонуңузга жүктөлдү. Бул жерде бош формасын толтурасыз. Башкача айтканда, сиз мониторингке чыкканда ушул форманы ачып, ODK Collect тиркемесине сиздин атыңыздан телефон чалып, жана башкарууга уруксат берүүңүз керек. Андан кийин керек болгон форманын өзү ачылат. Эми аны толтуруп баштасаңыз болот. Мисал үчүн бул анкетаны чогуу толтуруп көрөлү. Ан үчүн бош форманы толтуруу баскычын басыңыз. Андан соң 2021-жылдын мектеп мониторингине бул карта менен киресиз. Андан кийин адистигиңизди тандайсыз. Область, район жана айыл өкмөтүн тандайсыз. Бул жерде мектептердин тизмеси келип чыгат. Сиз мониторинг жүргүзүп чыккан мектепти белгилейсиз. Эгер сиз мониторинг кылып жаткан мектеп тизмеде жок болсо, сиз башка мектеп баскычын басып, мектептин аты жөнүн өзүңүз киргизесиз. Мектеп кайсы уюмдун жардамы аркылуу ысык тамак берип жатканын белгилейсиз. Мисал үчүн дүйнөлүк азык-түлүү программасы, мектептин тибин тандаңыз. Андан соң мектептин жайгашкан дарегин издейсиз. Ан үчүн системанын өзү мектептин жайгашкан дарегин аныктоо үчүн спутниктерди издейт. Негизинен 15 метр тактыкка жеткенде жайгашкан жерди эстеп калуу баскычын басыңыз. Ушинтип сиздин жайгашкан координаттарыңыз сакталып калат. Мындан соң мектепте азыркы учурда окуп жаткан окуучулардын санын толтуруңуз. Анын ичинен эркек балдардын санын толтуруңуз. Кыздардын санын тиркеме өзү эсептеп чыгат. Тамактанган окуучулардын санын белгилейсиз. Ал эми анын пайызын система өзү эсептеп чыгат. Андан соң мониторинг жүргүзгөн күндөгү ата энеси тамак ашка көмөк көрсөтпөгөн окуучулардын санын толтуруңуз. Эми сиздин алдыңызга форманы мындан ары кантип толтуруу керек боюнча көрсөтмө чыгат. Мисалы, оңдоп түзөө иштери керекпи жана ушул сыяктуу суроолорго көрсөтмө аркылуу толтуруу керек. Анкетаны толтуруп бүткөн соң, жыйынтыктоочу упайлар келип чыгат. Андан соң кийинки кадам баскычын басыңыз. Сизде жаңы баракча келип чыгат. Эгер сиз анкетаны толук толтурган болсоңуз, сурамжылоо жыйынтыкталды деп белгилеп жана жоопторду сактап, негизги менюга өтүү баскычын басыңыз. Андан кийин сурамжылоону серверге жүктөшүңүз керек. Бул үчүн сиз сурамжылоону жүктөө менюсуна өтүп, форманы тандап, тандалганды жүктөө баскычын басыңыз. Ок баскычын басыңыз. Болду. Сиздин формаңыз серверге тапшырылды. Айдын башында мониторинг жүргүзүү максатында мектепке баруу планын болжолдуу түзүү керек. Ар бир мектепке жарым жылдыкта жок дегенде бир жолу баруу зарыл. Ар бири адис айына эң аз дегенде 10 мектепке баруусу керек. Зарыл болгон учурда жана мектеп тамагы программасына байланыштуу көйгөйлөр жаралган учурда мектептерге барып, кайра мониторинг жүргүзүү мүмкүн. Көйгөйлүү мектептерде модада, мисал үчүн жеткиликтүү болгондой чогулган балдардын санына жараша аныктаса болот. Эгер мектеп 8 балдан жогору бал чогултса, анда ал мектепти көйгөйлүү деп эсептөөгө болот. Мониторинг 3 бөлүктөн турган мода анкетасы боюнча аныкталат. Биринчи — коопсуздук, экинчи — сапат, үчүнчү — эффективдүүлүк. Мектеп ашканасын кылдаттык менен көзөмөлдөө үчүн анкетадагы 34 суроого жооп берүү зарыл.
Анкетанын ар бир суроосу боюнча маалыматтарды чогултуу ыкмасы, башкача айтканда, маалыматты кантип туура чогултуу керектиги баяндалган нускамалар берилген. Мода тиркемесин ачасыз. Толтурган күндү көрсөтөсүз. Мониторго аттандайсыз. Мектеп тууралуу жалпы маалымат деген бөлүмдө төмөндөгү маалыматтарды көрсөтөсүз. Мектептин кодун, мектептин аты, область, аймак, район жана жердин аталышы. Мектептердин тизмесинен тандалган мектеп кодуна ылайык автоматтык түрдө көрсөтүлөт. Айдын башында окуган башталгыч класстын окуучуларынын санын, анын ичинен канчасы эркек бала, канчасы кыз экендигин көрсөтүңүз. Ошондой эле тамак аш блогундагы ашпозчудан сурап алып, ашканадан тамактангандарды каттаган журналдын негизинде мониторинг жүргүзүү күнүнө чейинки бир күндө тамактангандардын санын, башкача айтканда кечээки, мурдагы күнү ысык тамак берилгени көрсөтүү зарыл. Катталгандардын санынын пайыздары автоматтык түрдө эсептелет. Андан соң тиркемеде сиз жооп беришиңиз керек болгон бир катар суроолор чыгат. Суроо боюнча маалыматты чогултуу үчүн төмөндөгү аракеттин алгоритмини аткаруу керек. Тамактануунун коопсуздугуна жүргүзүлгөн мониторинг 2016 жылдын Санпининде көрсөтүлгөн бардык санитардык ченемдердин жана эрежелердин шайкештигин текшерүү үчүн жүргүзүлөт. Биринчи кезекте сиз тамак аш блогунун инфраструктурасына болгон минималдуу талаптардын сакталышын текшериңиз. Бул үчүн сиз төмөндөгүлөрдү баалооңуз керек. Тамак аш бөлүмүнүн кайсыл бир жеринде оңдоо, түздөө же курулуш иштери талап кылынабы? Имараттын жалпы абалын кароодо негизинен анын техникалык абалына, инженердик тармактарына жана сырткы көрүнүшүнө дубалдардын акталган, сырдалганынан тартып, кафелдин абалына, потолок, полу жана башкалардын баарына көңүл буруу зарыл. Андан ары тамак аш блогундагы идиш аяк жууган бөлмөдөн тарта суу менен камсыздалганын, суу түтүктөрүн жана электр энергиясы менен камсыз болгонун текшериңиз. Бул үчүн крандардын иштешин текшериңиз. Ысык суу барбы? Басымдыгы жетиштүүбү? Бардык крандар иштеп жатабы? Суу канализацияга тез агып кетеби? Тамчы акпайбы? Бардык розеткалары иштеп жатабы? Жана башкалар. Тамак аш блогундагы жагымсыз жыт сизди кооптондурушу керек. Анткени бул канализация системасынын бузулушунун көрсөткүчү болушу мүмкүн. Андан ары ашкана жабдыктарынын иштөөсүн текшерүү керек. 2016 жылдагы жалпы билим берүү уюмундагы окутуу шарттарына жана анын уюштурууга карата санитардык эпидемиологиялык талаптарга ылайык ашкана жабдыктарынын баары оң абалда болуусу шарт. Мектеп ашканасында азыктардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бракераждоо журналдары колдонулат. Мектеп ашканасы 2 бракераждоо журналды колдонот. Чийки азык-түлүктөрдү бракераждоо журналы, даяр кулинардык азыктарды бракераждоо журналы. Бракераж бул үлгү алуу жолу менен азыктын сырткы көрүнүшү жана даам сапатын шайкештиги тууралуу чечим кабыл алуу процесси. Бракераждоо журналы бардык текшерилген азыктар жана тамактары белгиленип, алардын ар бирине бракераждоо комиссиясынын мүчөлөрү баа койгон журнал. Чийки азык-түлүктөрдү бракераждоо журналына төмөндөгүлөр белгиленет. Азыктын келген күнү, азыктын аты, саны, кабыл алынган азык-түлүк продуктуларынын коопсуздугун тастыктаган документтердин номери. Келген чийки өнүмдүк жана азык-түлүк продуктуларынын органолептикалык жыйынтыгы, колдонуунун акыркы мөөнөтү, анык колдонуунун күнү жана сааты, жооптуу адамдын колу, анда ошондой эле жокко чыгаруу фактысы, азыкты артка кайтаруу жана башка ушул сыяктуу учурлары көрсөтүлөт. Келип түшкөн азык-түлүктүн сапаттуулугун текшерүү мониторинг жүргүзүүнүн негизги этаптарынын бири. Мектеп тамактануусуна келип түшкөн бардык азык-түлүк сертификатталып, жана чийки азыктары бракераждоочу журналга катталуусу керек. Чийки азык-түлүктөрдү бракераждоо журналдын текшерүүдөн сырткары, чийки азык-түлүктөрдү бракераждоо журналында көрсөтүлгөн бардык азыктардын сертификаттарын иш жүзүндө текшерүү зарыл. Шайкештик сертификаттардын түрүн сертификат, ветеринардык тастыктама жана башка ошондой эле аны берген органды берилген күнүн текшерүү керек. Мисалы, сары май үчүн шайкештик сертификаты талап кылынса, чийки этке ветеринардык сертификат, ал эми жашылча жемиштерге ССТги санитардык гигиеналык лабораториянын корутундусу керек. Чийки өнүмдүн жана азыктын сапатын баалоону
Kuramı 3 kişiden turgan brакераждоочу комиссия жүргүзөt. Медициналык кызматкер эгерде ушундай бар болсо, коомдук тамактануу уюмунун кызматкери жана мектеп администрациясынын өкүлү бракераждоонун жыйынтыгы чейки азык-түлүктөрдү бракераждоо журналына катталышы керек. Даяр азыктарды бракераждоо журналына төмөндөгүлөр белгилениши керек. Биринчи, тамактын даярдалган күнү жана сааты. Экинчи, бракераждалган сааты. Үчүнчү, тамактын кулинардык даяр азыктын аталышы. Төртүнчү, тамактын жана кулинардык азыктын даярдыгынын даражасында органолептикалык баа берүүнүн натыйжасы. Бракераждоочу комиссиянын мүчөсү тарабынан тамакты, кулинардык азыкты реализациялоого уруксат берүү. Алтынчы, бракераждоочу комиссиясынын кол коюусу. Ошондой эле анда даяр азыктын колдонулушуна тыюу салган факты да көрсөтүлөт. Тамактын сапатын баалоо органолептикалык көрсөткүчтөр боюнча бракераждоо комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт. Үлгү тамак бышырылып жаткан идиштен түз алынат. Органолептикалык анализ даяр продукциянын жарым фабрикаттарын жана чийки азыктын сапатын аныктоо көзөмөлдөө үчүн жүргүзүлөт. Изилдөө көз менен карап көрүү, жытка баа берүү, даамдап көрүү сыяктуу сезүү органдар аркылуу ишке ашырылат. Бракераждоонун жыйынтыгы даяр кулинардык азыктарды бракераждоо журналына катталышы керек. Журналдардын өз убагында жана туура толтурушуна көңүл буруңуз. Анткени кызматкерлер бракераждоо комиссиясы толтурууну унутуп калган учурлар көп болот. Бул мектептеги тамактанууну уюштуруу процессин одоно бузуу болуп саналат. Азык-түлүк менен камсыз кылууда үзгүлтүк болбошу керек. Көңүл буруңуз, чийки азыктар менен даяр кулинардык азыктар тамак аш блогунда эч бир жерде муздаткычта да, столдо да, тактада да катар турбашы жакындабашы керек. Кийинкиси, окуучулардын тамактануусунда колдонулган ашкана тамактануу идиш аягы жана приборлор коопсуздук талаптарына жооп бериши керек. Ошондой эле аларга шайкештик сертификаты болушу керек. Белгилей кетсек, мектеп ашканасында бир гана фарфор, фаянс жана айнек идиш аяктары, ошондой эле ашкана приборлору, ашкана идиш аягы дат баспаган болоттон болушу керек. Ашкана идиш аягы сөзсүз маркировкаланган жана маркировкага ылайык колдонулушу зарыл. Формасы бузулган, четтери сынган, жарака кеткен, эмалы кеткен, ашкана идиштери алюминийден жасалган приборлор, пластмассадан жана престелген фанерадан жасалган тактайлар, майда жаракалар жана механикалык бузуулары менен тактайларды жана инвентарларды колдонууга тыюу салынат. Андан кийин азыктардын жана чийки азыктарды сактоо шарттарын текшериңиз. Башкача айтканда температура, нымдуулукту караңыз. Мектептеги термометр жана гигрометр аркылуу кампа, муздаткыч, тоңдургучтардагы продуктулардын бардык түрүн текшерүү керек. Кайсыл бир жабдык жок болгон учурда аны сатып алуу зарылчылыгы жөнүндө маселени көтөрүү зарыл. Сатып алуу мүмкүн эмес болгон учурда субъективдүү баалоо жолу менен көрсөтүү. Кол менен азыктын нымдуулугун сезип, сырткы көрүнүшүн жытын баалап, анын даамын да татып көрүүгө болот. Мисалы, ундун сакталышы, ундун бузулбаганын нымдуулугун көз менен карап текшеребиз. Ун дубалга жана полго тийбегендей кургак жерде сакталышы керек. Бул үчүн кампаларга, дубалга жана полго тийбей тургандай жыгачтан жасалган орундуктары орнотулат. Жашылчалар да полго тийбей тургандай атайын ящиктерге сакталышы керек. Тамактанууга колдонгон азыктардын коопсуздугу температура менен жарактуулук мөөнөтүнө карата температуранын нымдуулуктун нормасын сактоого гана көз каранды эмес. Азыктагы сактоонун бирден бир маанилүү факторлору бул табардык коңшулук болуп саналат. Мисалы, ун, буурчак, кант, макарон сыяктуу кургак азыктарды кампада чогуу сактоого болот. Ал эми сүт жана сүт май азыктары, айран, майы, быштактар, чийки эттен өзүнчө ар башка текчелерге сакталышы керек. Ошондой эле Санпиндин талабы боюнча ар кандай эт же балык өзүнчө герметикалык контейнерде же полиэтиленге оролуп сакталышы керек. Чийки жана даяр азыктарды өзүнчө сактоо, аларды технологиялык иштетүү жана бөлүштүрүү үчүн сөзсүз түрдө өзүнчө жана атайын маркировкаланган жабдуулар,
Kesүүчү жабдуулар жана ашкана идиштери колдонулушу керек. Эгерде товарлардын жакындыгы бири-бирине зыяндуу таасирин тийгизбесе, ошондой эле сактоо режимдеринде температура жана ымдуулук, газдын курамына жана айлана чөйрөнүн аба алмашуусуна болгон талаптары бирдей болсо, анда аралаштырууга болот деп эсептелет. Мисалы баарыңыздарга белгилүү болгондой, йодтолгон тузду капкагы жабылган идиште сактоо зарыл. Бул байытылган туздун курамындагы йодтун бууланып кетишине жол бербейт. Мындан кийин муздаткычтагы бир күндүк үлгүлөрдү текшериңиз. Технологиялык процесстин сакталышын көзөмөлдөө максатында бышырылган тамактардын ар биринен суткалык үлгү алынат. Бир күндүк үлгү алууну ашпозчу жүргүзөт. Порциялык тамактары толук көлөмдө алынат. Салаттар, биринчи жана экинчи тамактар, гарнирлер, кеминде 100 грамм. Үлгү тамак бышып аткан идиштин стерилдүү же кайнатылган кашыктар менен маркерлерген стерилдүү же кайнатылган айнек же металл капкак менен бекем жабылган айнек идишке алынат. Алынган үлгүлөр 48 сааттан кем эмес. Демалыш жана майрам күндөрү кошулбайт. Атайын муздаткычта же атайын бөлүнгөн жерде +2ден +6 градуска чейин температурада муздаткычта сакталат. Суткалык үлгүлөрдү алуунун жана сактоо шарттарынын тууралыгын көзөмөлдөө, эгерде бар болсо, медицина кызматкери тарабынан жүргүзүлөт. Тамак аш блогунда мектептин медициналык кызматкери тарабынан күн сайын ден соолук журналы толтурулушу керек. Сөзсүз түрдө көрсөтүлөт. Аты жөнү, жумушчунун кызматы, иш күнүндө анын абалы. Мисалы, ден соолугу чың же жумуштан четтетилди. Эгерде суук тийүүнүн же иче кары карындын бузулушунун, ошондой эле теринин ириңдөөнүн, кесик, күйүктүн белгилери байкалса, коомдук тамактануу жайдын кызматкери бул тууралуу администрацияга билдирүүгө жана медициналык жардамга кайрылууга милдеттүү. Ошондой эле үй бүлө мүчөлөрүнүн ичеги карын, жугуштуу оорулары менен ооруганы тууралуу дагы кайрылуусу керек. Ичеги карын инфекциясы, теринин ириңдеши, жогорку дем алуу жолдорунун сезгенүү оорулары, күйүк же денеси кесилген адамдар убактылуу жумуштан четтетилет. Ишке айыгып медициналык кароодон өтүп, врачтын корутундусунан кийин гана уруксат берилет. Журналды текшергенден кийин ашкана кызматкеринин учурдагы чыныгы абалына байкоо салып, көңүл буруңуз. Журналдагы маалыматтар кызматкердин чыныгы абалына дал келиши керек. Ошондой эле визуалдык текшерүүдө төмөнкүлөргө көңүл буруңуз. Персонал атайын санитардык кийим, халат же күрмө, шым, баш кийим, тайгаланмаган жеңил жумушчу бут кийим, ушулар менен камсыз болушу керек. Ашкананын кызматкерлери төмөнкүлөргө милдеттүү. Жумушка таза кийим жана бут кийим кийип келүүгө, сырт кийимин, баш кийимин жана жеке буюмдарын теричилик бөлмөдө калтырууга, иш башталаардын алдында дааратканадан келгенден кийин ошондой эле иш аракеттин ар бир түрүнө өтүүнүн алдында колун самын менен кылдат жууга, тамак аш жасоонун кулинардык жана кондитерлик тамак аштарды жасоонун алдында зергер буюмдарын, сааттарын жана башка сынуучу буюмдарды чечүүгө, колунун тырмагын кыска кыркууга жана тырмагына сыр койбоого, атайын берилген кийимдерин төөнөгүч менен төөнөөгө, атайын таза санитардык кийим кийип иштөөгө, алар булганган учурда которууга, чачтарын калпак же жоолук астына алууга, атайын санитардык кийимчен эшикке чыгууга жана дааратканага барбоого, иш ордунда тамактанбаганга жана чылым чекпөөгө. Тамактануу залдарын ар бир тамактангандан кийин тазалоо керек. Тазалоочу жабдууларды сактоо үчүн өзүнчө бөлүмгө бөлүнгөн. Тазалоочу жабдууларды өндүрүштүк жайларда сактоого жол берилбейт. Туалет тазалоочу жабдуулар башка тазалоочу шаймандардан өзүнчө сакталышы жана кызыл белгиси болушу керек. Ашкана жана тамактануунун идиш аяктары санпинге жараша 2 жана 3 секциялуу ванналарда идиш аяктарды жуу эрежелери боюнча өзүнчө жүргүзүлгөн. Таза ашкана, идиш аяктары жана оокаттары полдон 0,5 метр бийиктикте орнотулган стеллаждарга сакталат. Тамагаш идиштери шкафтарда же торчолордо сакталат. Тамагаш приборлору атайын куту кассеталарга кармагычтары өйдө каралып сакталыш керек. Аларды подностун үстүндө бош коюп сактоого тыюу салынат.
Технологиялык жабдууларды санитардык тазалоо булганганына жараша жана жумуш аяктаганда күн сайын жүргүзүлөт. Көңүл буруңуз. Тамак аш блогунда кир жана таза ашкана же тамактануучу жайдын идиштери аралашпашы керек. Стеллажда да, столдо да жанаша турбашы керек. Тамак аш блогунда тамак аш жана башка калдыктар капкагы бекем жабылган идиште сакталуусу шарт. Ошондой эле тамактануу алдында ашканага кирерден мурун байкоонун жардамы менен ошол смендеги болжолдуу гана бала класс жетекчинин көзөмөлүнүн астында колун жууйт, самын колдонот жана жеке полотенце бир жолу колдонулуучу колу аарчуу менен колдоноорун эсептөө маанилүү. Көңүл буруңуз, эгерде тамактанууну уюштуруу учурунда мониторинг жүргүзүлбөсө, анда модадагы балдардын тамактануу процессинде түздөн-түз баа берүү менен байланышкан суроолорго мониторинг тамактануу учурунда жүргүзүлгөн жок деп жооп берүү керек болот. Балдарга берилген тамак менюда көрсөтүлгөн жазууга шайкеш келгенин текшериңиз. Бул үчүн мониторинг жүргүзгөн күндөгү балдарга берилген, ошол күнү даярдалган тамак аш менен менюда көрсөтүлгөн тамакты салыштыруу зарыл. Даярдалган тамак технологиялык жыйнак картасында көрсөтүлбөгөн тамакпы же жокпу менюдан текшерүү керек. Зарыл болсо ашпозчудан суроо милдеттүү. Мектеп тамактануусундагы бардык тамактар 2021-жылдан тарта 2016-жылдагы Санпиндин талаптарын эске алуу менен технологиялык картанын же рецепттер китебинин негизинде даярдалышы керек. Орто эсеп менен жумасына канча күнү ысык тамак берилип жатканын, жаңы мөмө жемиштер жана жашылчалар берилеби? Жумасына канча жолу чай берилерин эсептеңиз. Ошондой эле тамактын кайталанышында көңүл буруңуз. Бул үчүн 2 жумалык менюну анализдөө керек. Менюдагы ысык тамактардын түрдүүлүгүнүн санын эсептеңиз. 10 күндө канча түрдүү тамактар берилет? Мисалы, бул 2 жумалык менюдагы тамактардын түрүнүн саны болгону 4: плов, борщ, макарон, подлив кошулган күрүч. Мектеп окуучуларынын тамагы ар түрдүү азык-түлүк азыктардан, тамактардын мисалы сүт, эт, жашылчалар, буурчак өсүмдүктөрү сыяктуу жана жогорку сапатта болушу абдан маанилүү. Тамактар кайталанбашы жана мүмкүн болушунча ар түрдүү болушу керек. Көңүл буруңуз, мектеп менюсунда 2016-жылдагы Санпинге ылайык тыюу салынган тизмесиндеги тамак аш азыктарын колдонууга тыюу салынат. Эгерде менюда колго бышырылган таттуулар көрсөтүлсө, ашпозчудан булочкалар мектептин тамак аш блогунда бышырылганбы же сырттан сатылып алынганбы? Эгер сатылып алынган болсо, канча жолу сатылып алынганын сураш керек. Андан соң байкоо жүргүзүү же ашпозчудан сурамжылоо аркылуу таза суу ичүү режимин уюштурууну текшерүү керек. Окуучулар билим берүү мекемесинде болгон бардык мезгилде ичүүчү суу менен акысыз камсыз кылынууга тийиш. Мектепте суу ичүү режими төмөнкүдөй формаларда уюштурулушу мүмкүн. Таза суу менен камсыздалган фонтандар, идиштерге куюлган суу, бөтөлкөгө куюлган сууну колдонуу. Ошону менен бирдикте суу ичүү режимин уюштурууда мектепте жетиштүү сандагы таза идиштер, окуу бөлмөлөрүндө бир жолу колдонулуучу стакандар, тамактануучу залдарда айнек, фаянс стакандары, ошондой эле таза жана колдонулган айнек жана фаянс идиштери үчүн маркировкаланган подностор. Бир жолу колдонулган идиштерди чогултуу үчүн контейнерлер менен камсыздалышы керек. Менюну сурап бир жума ичинде менюдагы тамактардын наркынын калькуляциясы туура аныкталганын текшериңиз. Тандалып алынган 10 порция салатты, ысык тамакты, ботко, шорпо же башка тарызага коюу жана салмагын өлчөө жолу менен пландалган чыгуусу сакталып жатабы же жокпу салыштырып текшериңиз. Бул үчүн сиз бош, таза идиш алып таразага коюңуз. Баа берүүнүн тактык үчүн идиштин салмагын чыгарып, салып, андан кийин тандалган тамакты куясыз.
ошентип тамактын өзүн чыгышын баалайсыз. Андан кийин мектеп тамактарын толук жеген балдардын пайызын эсептеңиз. Бул байкоо аркылуу ишке ашат. Балдар тамактанып бүтүп сабакка кеткенден кийин ашкана кызматкерлеринен столдорду дароо тазалабоону жана байкоо жүргүзүүгө 5 мүнөт убакыт берүүнү сураныңыз. Байкоо жүргүзүүнүн жардамы менен мониторинг жүргүзгөн күнү ушул мөөнөттө тамактанган балдардын жалпы санынын канчасы мектеп тамагын толугу менен жегенинин санын аныктаңыз. Негизинен балдар берилген ысык тамактын 90% кем эмесин жегени жакшы. Ошондой эле бул көрсөткүчтү тамак аштын калганын таразага тартып баалоого да болот. Мектепте директорун же ашпозчуну сураңыз. Акыркы мониторингден кийин мезгилден бери азык-түлүк менен камсыздоочулар тарабынан сапаты төмөн продукцияны же баштапкы арыз бергендеги ылайык келбеген азыктарды, мисалы майдын ордуна маргарин, бузулган кургатылган жемиштер жана башкаларды алып келген учурлары болдубу? Мектеп окуучуларынын тамак ашын уюштуруу үзгүлтүккө учураган жагдайлар болдубу? Башкача айтканда, өткөн айда пландалган канча күнү мектепке ысык тамак уюштурулбай калды. Эгер ошондой болгон болсо, аныкталган кемчиликтери мониторинг жүргүзүү учурунда жоюлдубу? Мониторинг жүргүзүү учурунда аныкталган бардык бузуулар, дал келбөөчүлүктөр жана жакшыртуу боюнча сунуштары мониторинг журналына катталууга тийиш. Аныкталган кемчиликтер жана карама-каршылыктар жакшыртууга берилген сунуштар боюнча маалымат сөзсүз түрдө тамактанууга жооптуу директорго, ашпозчуга жеткирилиши керек жана мониторинг журналына алардын визасын сөзсүз мектептин администрациясынын 3төн кем эмес кол коюусу алуу зарыл. Бул алардын кемчиликтерден кабары экенин жана сизден жакшыртуу боюнча сунуштарды алганын көрсөтүп турат. Ошондой эле тамак аш боюнча адистери зарыл болгон учурда ашпозчуларды жана мектеп администрациясынын өкүлдөрүн мектептеги тамактанууну уюштуруу маселеси боюнча окутуусу, аныкталган көйгөйлөрдү жана сандарды кеп кеңеш менен берүү жана кошумча маалымат берүү аркылуу чечүүсү маанилүү. Мониторингтин жүрүшүндө Санпиндин нормаларынын олуттуу жана маанилүү бузуулары аныкталган учурда адистери райондук же шаардык билим берүү бөлүмүнүн тамактануу боюнча адистери мектептеги көйгөйдү биргелешип чечүүгө жардам берүү үчүн ССке кабарлашы керек. Жогорудагы алгоритм боюнча мониторинг жүргүзгөндөн кийин мода анкетасын толтуруңуз.